Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн сатууга ушул кара өспүрүм чыгат. Бул азыр өспүрүм боюнча маалыматты алып беребиз. Тайдын эзинен жашы кайсы айга кайсы жаш болот, породаларын. Муратке, тайыңыз боюнча өзүңүз айтсаңыз. Апасы 54-cü Kanızavat'tan, atası Karabalta'da Külük. 54-cü 60. Tuğulan günü, tuğulgan 27-ci iyun 2 yaşqa tolat. 27 iyunda 2 yaşqa болот, 54-cü Kanızavat каякта бул? Көлдө. Ысыкөлдө, Көлдө. 54-cü Kanızavat'тын энеси ошол жактан чыккан экен да. Атасы Гүлүк. Külük Karabalta. Гүлүк жылкы экен да демек, Мингиге үйрөтүлдү. Üretilген. Мингизе Boyu 1.60. boyu 1.60. Ана жолдоруна такшалганбы? Жүрүшү жакшы элеби? Yürüyüşü жақсы. Жаман адаттары жок, Буту сол. Ден соолугу жайында. Жайында. Мына туугандар, Жеп-ичкени. жеп-ичкени дагы жакшы. Мына туугандар, маалыматын алып бердик. Тайдын каяктан чыккан, каяктан келген, эмне болгон, ден соолуктары кандай, бар жогун сурадык. Тайдын арка жактарын көргүлө. Сорулары, буту колу таза экен, шишиктери, бубалары, урунган жерлери жок. Биягында мондай табырыбыз бар экен. Ашказы жок туугандар. Доставка региондорго бар, заграницадагы бар туугандар. Муратке мунун баазын айтың. Баазы канча? Bağısı 150. 150 миң. Кеми барбы? Hem var. Баазы 150 миңге коюлду. Кеми бар экен. Доставкалар бар туугандар. Ал жактарын телефондо сүйлөшөбүз. Ар дайымкыдай эле мен номерлерин алдына калтырып кетем. WhatsApp номер, связка ошолдуктан чалып, баазын сурайсыңар азыр. Тайды жетелейли десек, жакшы жетелетпей ойноктоп атат. Тайдын боюн канча дедиз? 1.60 экен туугандар. Дагы бир кайталап коелу, 1.60. Бул Бишкектин не деген жери эле? Новопавловка деген айылда экен туугандар. Шу жерге келип, номерине байланышып, көрүп сүйлөшсөңөр болот.